Чолпон жөнүндө айтсам эмне деп айтам эми. Бирикме жетекчиси катары Чолпон жөнүндө эң жакшы пикирлерди айта алам. Бул Чолпон өзү аябагандай чыгармачыл иштерман, ушунчалык мектепке жан дили менен берилип иштеген мугалим деп айтсам жаңылбайм. Ал мына былтыр Жашыл Аалам деген конкурс уюштуруп азыр мектепте деген макулатура чогултуп, 3 тонна макулатура өткөрсө, бизде деген интерактивдүү доска алат экен деп балдар менен иштеп, мына ошол эки макулатуранын үстүндө иштеп атат. Андан сырткары, мектептен сырткары бул санарип мугалимге барып жеңишке ээ болуп келди. Кыргызстан боюнча, ошондой эле Кыргызстан боюнча мыкты класс жетекчи дегенге барып да жеңишке жетишип келди. Ушундай төш белгилерге ээ болду. Эми Чолпон жөнүндө айтсам, абдан көп ийгиликтерди жаратып атат. Талыкпай аябагандай чыгармачыл изденүү менен иштеп жатат. Ковид учурунда биз карантин учурунда окуп атканда да ар бир мугалимге жардамын аябай ушу бизде компьютер менен иштегенге, кайсыны эмне кылып иштегенге талыкпастан бизге жардам берип, сүйлөп, ошону эринбестен мектепке чейин келип сүйлөп, ошону көрсөтүп берип атты. Эми мунун ишине ийгилик бул абдан иштерман, көптү үндөттүргөн мугалимдерден айта алам. Биздин бирикменин мугалимдердин баары абдан чыгармачыл, креативдүү мугалимдер деп айтсам жаңылышпайм. Тамчы мектеп гимназиясында иштеген Темиралиева Чолпон эжейди 2015-жылдан бери тааныйм. Биз Steps to Success деген коомдук бирикмеденбиз Караколдогу. Биз 2015-жылы ошо Ыскөл районундагы мектептердин сайттарын жасап бергенбиз. Азыркы күнгө чейин иштейт ал сайттар. Анан Темиралиева Чолпон эжей ошол Тамчы мектеп гимназиясынын мектеп сайтын өзүнүн да жеке мугалимдик сайтында жасаган. Абдан жакшы чоң эмгектерди кылды. Мектептин паспортун, мектептин сүрөтү, жаңылыктарды, видеолорду бүт баарын жүктөп турат. Ошо 7 жылдан бери ушул эмгектерди аткарат. Темиралиева Чолпон эжей санарип, накта санарип мугалим деп эсептейм. Анткени ал ушундай санарип мугалим деген наамга татыктуу. Анткени ал күнүмдүк эмгегинде 7 жылдан бери ошо биздин долбоор боюнча аткарып турат. Чоң рахмат. Мен Тынчтыкбек Досмуратов, Ош билим берүү институтунун кызматкери. Ысык көл жергесиндеги Тамчы мектебинин физика мугалими Чолпон Темиралиева эжекени биз дагы бул жактан туруп абдан жакшы тааныйбыз. Айрыкча онлайн окутуу мезгилинде, пандемия учурунда ан сайын жакшы таанып калдык. Чолпон эжеке өзүнүн предметти жеке мыкты физик катары дагы абдан алдыңкы тажрыйбасын жайылта турган мугалим. Андан тышкары санариптик жактан дагы сабаттуулугу бийик. Медиа сабаттуу дагы мугалим. Ушул медиа сабаттуулукту жайылтуудагы аракети дагы абдан мындай колдоого аларлык, алгылыктуу иштесек болот. Эжеке мындан сырткары мектептик медиа бурчун өнүктүрүп, республикалык масштабтагы конкурстарда дагы бир топ ийгиликтерге жетишкен. Андан тышкары медиа сабак фонду тарабынан уюштурулган медиа сабаттуулуктун элементтери камтылган мыкты сабактын иштелмеси конкурсунда дагы республикада алдыңкы орунду алып, анын тажрыйбасы эл аралык конференцияда дагы өткөн жылы жайылтылган. Эжеке жеке инсан катары дагы, педагог катары дагы абдан мыкты, үлгү боло турган бүгүнкү күндүн каарманы десек болот. Саламатсыздарбы? Мен атым Мадалиев Асылбек, мен Санарип академиясынын жетекчиси болом. Биз Темиралиева Чолпон эжеке менен Санарип мугалим долбооруну республикалык конкурсуну ийгиликтүү эң сонун жыйынтыктаганбыз. Чолпон эжеке биздин координатор болуп,
биздин долбоорлорду эң жакшы ийгиликтүү ишке ашырууга чоң жардам көрсөткөн. Биз эжекейге, конкурстарга жана эжекей ишке ашырып жаткан долбоорлорго ийгиликтерди каалайбыз. Чолпон эжекейге ден соолук, иштерине ийгилик. Биздин эң мыкты координатор болуп, дайым Кыргызстандын балдарына эң жакшы билимдерди берип жүрүңүз. Барыңыздарга ийгилик. Саламатсыздарбы? Сиздерге жана сиздердин жакындарыңызга жараткандан амандык, эсендик тилейм. Аты жөнүм Бийик Рыскулов. Темиралиева Чолпон эжей тууралуу жакшы пикирлерди айта алам. Чолпон эжей менен мен санарип мугалим сынагында таанышканбыз. Андан сырткары мугалим чырбыктан чынар өстүрөт республикалык мугалимдер арасында китеп окуу сынагын уюштурган. Ушул сынакта Чолпон эжей Ысык Көл району боюнча аймактык өкүл милдет таркалап бизге түздөн түз жардам берген. Ошол сынактын өткөрүүсүндө эжейдин эмгеги зор. Китептерди жеткирүүдө, мугалимдерге маалыматтарды жеткирүүдө өзүнүн абдан чоң көмөгүн көрсөттү. Ошондой эле андан сырткары дагы Чолпон эжей көптөгөн долбоорлордо өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп жүрөт. Мисалы үчүн мен Бишкек шаарында болгонума карабастан эжейдин медиа сабаттуулук боюнча өзүнүн мектебинин таанытып жүргөндүгү абдан кубандырат. Мен каалайт элем ушул Чолпон эжей сыяктуу мугалимдер көп болсо, Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагы өзүнүн кадыр баркын коом алдында дагы да көтөрмөк деп ишенем. Чолпон эжейге дагы да албан жетишкендиктерди каалайм. Мен ишенем дагы көптөгөн жетишкендиктерди, мыкты ийгиликтерди жаратат деп. Бар болуңуздар. Буюрса жакшы күндөрдө, жакшы долбоорлордо, алгылыктуу саамалыктарда сиздер менен көрүшүү насип болсун дейм. Бар болуңуздар. Темиралиева Чолпон Каныбековна республикабыздагы эң заманбап, креативдүү жана чыгармачыл мыкты мугалимдердин катарын толуктайт. Анткени анын иш тажрыйбасын мен буга чейин массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда, тиркемелерде жана YouTube каналында билген болсом, жакынкы аралыктан бери мен ушул республикалык мугалим илимий педагогикалык журналы тарабынан таанып келе жатамын. Себеби көптөгөн эл аралык, республикалык деңгээлдеги кароо сынактарга, фестивалдарга, долбоорлорго, олимпиадаларга катышып, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келе жатат. Мисалы, буга чейин журнал тарабынан өткөрүлгөн "Мен мугалиммин" интернет жылдызында биринчи орунду багындырган болсо, жакынкы аралыкта "Мыкты класс жетекчи 2022" онлайн кароо сынагында биринчи орунду багындырды. Муну менен эмнени айткым келет? Чолпон Каныбековна эң мыкты, заманбап мугалим. Ишиңизге ийгилик, мындан ары дагы чыгармачылыгыңызды кенен тааныштырасыз деген ойдомун.